Yıldız Kayıcı'nın 17 bileti. Жол кырсыгы болгондо шашылыш медициналык жардамды чакыруу үчүн диспетчерге кандай маалыматтарды билдирүү зарыл? Кырсык болгон жерди так атаган жакшы. Көчөнү, үйдүн номурун жана кырсык болгон жерге жакын жайгашкан жалпыга маалым болгон имараттардын же нерселердин аталышын. Канча киши жабыр тартканын, алардын жынысын, болжолдуу курагын билдириш керек. Ошондой эле алар тирүүбү жокпу, кан канчалык көп агып жатканын да билдирген туура. Бул белгилердин кайсынысы кемпингди белгилөө үчүн колдонулат? Б гана. Кайсы багытта сизге жол жүргөнгө уруксат берилет? Түз, солго жана кайра артты көздөй гана. Оперативдүү кызматтардын унаасы жакындап келатканда жеңил унаанын айдоочусу эмне кылыш керек? Оң тилкеге өтүп алыш керек. Сизге тракторду ашып өткөнгө болобу? Эгер темир жол кесилишине чейин 100 метрден кем эмес аралык калганга чейин ашып өткөнгө жетишсеңер, анда болот. Кайсы унаага белгиде көрсөтүлгөн ыкма менен токтотуп турууга уруксат берилет? Жеңил унаага гана. Сизге көпүрөгө биринчи болуп айдап киргенге болобу? Болот. Кайсы жерлерде унааларга артка берип айдаганга уруксат берилет? Унаалар бир тараптуу эле багытта жүргөн жолдордо. Эгер реверсивдүү светофорлор өчүп калса, эмне кылууга тийишсиз? Тез оң тилкеге өтүшүңүз керек. Жеңил унаанын айдоочусуна кайсы багытта жолун улантканга уруксат берилет? Айланып гана жол жүргөнгө. Жол кырсыгынан жабыр тарткан кишиге жүрөк өпкө реанимация кылып жатканда анын колун көкүрөгүнө кантип коюш керек? Бир алаканын баш жагы көкүрөк клеткасынын так ортосунда, көкүрөк омурткалары бириккен жеринен 2 манжа өйдө коюлушу керек. Ал эми экинчи колду биринчи колдун үстүнө коюп, манжалар түйүлүшү керек. Чыканакты түз кармаш керек. Колдордун баш бармактары ээкти жана ичти карашы керек. Көкүрөктү улам акырында басып, аны кое бериш керек деген вариант. Бул жагдайда кайсы унаа менен озуп өтсөңүз болот? Жеңил унааны жана эң жогорку салмагы 3,5 тоннага чейин уруксат берилген жүк ташуучу унааны. Эгер жөнгө салуучунун сигналдары светофордун сигналдарына, жол белгилерине же чийиндерине каршы келип жатса, анда айдоочулар менен же адамдар эмне кылышы керек? Жөнгө салуучунун буйруктарды аткарууга милдеттүү. Кайсы айдоочу башка айдоочулардын алдында артыкчылыкка ээ болот? Көк жана кызыл түстөгү жаркылдоочу маяк жана атайын үн сигналы иштеген унаанын айдоочусу гана. Башка айдоочу сизди ашып өтүп жатса, сиз эмне кылышыңыз керек? Ылдамдыгыңызды жогорулатып же башка аракеттерди кылып, ага тоскоолдук жаратпашыңыз керек. Унааны жолдун оң жагынан кайсы жерине токтотуп коюшуңуз керек? Эки жол кесилишкен жерге эң кем дегенде 5 метр калганда. Жүргүнчүнү салуу үчүн токтотсо болобу? Жүргүнчүнү салуу үчүн токтотсо болобу? Болот. Бул жагдайда солго бурулуунун жарык берүүчү көрсөткүчтөрүнүн сигналын жандырганга милдеттүүсүзбү? Поворотникти жандырганга милдеттүүсүз. Бул тоскоолдукту кандай багыт менен айланып өтө аласыз? А багыты боюнча гана. Кесилиштен кайсы багытта сизге жолуңузду улантканга жол берилет? Каалаган багыт боюнча. Ошону менен 17 билет бүттү, туугандар. Ийгилик каалайм, сиздер дагы өтүп кеттиңиздер ийгиликтүү. Саламат болуңуздар, тынч болуңуздар.